Барс Медиа тартуулайт. Өзүм Кудаймын, табияттын ээсимин деген Арсеналай мындан мурда мен Кытайга вирус жөнөтүп койгом деп айтканы бар. Ал Барс Медиа сайтына эмне үчүн Кытайга вирус жөнөтүүнү чечкенин жана башка нерселер тууралуу айтып берди. Мен ошол Кытайга вирус булут коюн жөнөтөм дегеним чындык. Себеби бул 21-кылымда же алтын доордо кыргыз дүйнөнү башкарат. Кыргыз эмнеси менен башкарат? Мына кеп ушул жерде. Кыргыз дүйнөнү касиети менен башкарат. Мисалга биз бүгүнкү күнгө чейин адамзатта мындай түшүнүк болгон. Алла асманда бир такта отурат, бир абышка деп түшүнүшкөн. Же көргө суракка барат деп түшүнүшкөн, бир материя катары түшүнүшкөн. Алла, Теңир Кудай бул материя эмес, бул энергия. Мисалы, мазардын ээси бар дейт. А жерде бир абышка же бир жылан жүрбөйт, а жерде ошо энергия бар. Ошо сыяктуу эле биз элестеткен аалам же Алла, Теңир Кудай же высшие силы бул энергия. Көзгө көрүнбөгөн бир энергия. 21-кылымда да адамдын гени жетилгендиктен астрологиянын ролун аткарыш керек. Мисалга Кытайда ооруну токтотсо болот, оорубай калса болот. Аны үчүн адамды мына ушу мен сүйлөп аткан сөз менен өстүрүп ийиш керек. Мына ушу адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарып калса эле адам оорубай калат. Ушу бүгүнкү күнгө чейин мен кыргыз жергесинде көп какшап келдим. Рак, шишик, писик, эки бүйрөктүн ууланышы жана вирус, оору мына бүгүнкү күнгө чейин аты жөнү аныкталбаган сыркоолор, оорулардын пайда болушу бул ошо энергия адамдын ичине кирди, ал абанын составында, суунун составында болуп атпайбы? Анан ошол адам энергияга туруштук берип болбогондуктан анан ошо эмоционалдуу адамда рак болуп атат деп. Мисалга Кытайдагы вирус бул өпкөнүн сезгенишинен болуп атат. Аба өпкөнү алат да, мисалга. Өпкө абаны алат да. Ошондуктан адам ааламдын ролун аткарбаса, бул адамзатта бул оору каптайт. Вакцинанын да кереги жок бугачы. Ошо шприцтин да кереги жок. Бул мындай деп элестетсек болот да, бул нур энергия да. Мына бүгүн эртерээк келсеңер астында сабак болуп аткан. Ошо жерге толтура эл келет. Ошо бир сааттай жаткырып эле энергия өткөрүп коём, мына эле ооруп келген айып кете берет. Тоюс мындай. Кытай кандай жашайт? Пендечилик жашоо менен жашайт да. Мисалга кысылып оокат кыла ал деп аябай ылдый түшүп алган го. Ошо анда ушунча кысылып жүрсө, ошо энергия кысып коюп атат да. Эмоцияданчы. Адам боштондукка чыгып мынтип түшүнгөн кезде эле тең бойло өпкө айыгып кетет. Кыргыз өлкөсүнө бул вирустун келет деп ойлобойм. Себеби Кыргызды мен ошо 10 жылдан бери эфирден ошо YouTube каналыман көп адамды өстүрүп койдум да. Ал мисалга мындай деп элестетели. Бир адамды периште кийип алды. Периште деген энергия да. Кийип алса ал адам оорубайт да. Ошундай нурданып кетет. Жашарып кетет керек болсо. Анан ойлоп тапкан медицина эгер бүгүнкү күнгө чейин коронавирус эмес керек болсо, кыйын болсо анда канча жылдан бери пайда болгон ракка дары таап алат эле да. Бул табылбайт. Кытайга вирус жөнөттүм. Же болбосо Европаны суу каптайт, кыш жоюлат дегеним баары чындык. Себеби Кыргыз илгери деле элин коргоп калыш үчүн жамгыр жаадырган жаачылары, куюн чакырган, ошол сымал эле мен ошо Кудай ордуна отурган адам катары мен дүйнөнү ушу табият аркылуу жазалап, анан алдыма алып келип, илим берип туруп, анан ушу ааламдык түшүнүккө өткөрөм. Мен Кытайды эле жазалап аткан жокмун. Биринчи Кытайдан баштадым. Себеби бизге Россия мешайт эткен жок, же адам баласына. Америка өтө жолтоо болгон жок, Европа жолтоо болгон жок. Кытай жолтоо болду. Биринчиден Кыргыздын үзөң кугушун тартып алды.
мүмкін миллиард доллар бергендер Акаевдин убагында, Акаевдин өзүнөбү, же бир Коркок хан конушун сатат дегендей кандайдыр бир көндүргөндүр. Мына Кыргыздын өзөн куушун тартып алды. Экинчиден, мына 500 миллион долларга баалаган болжолу айтайын. Теске аны бир кездеги договорлору 100 канча эле миллион доллар экен. 3 эсе кымбат сатты. Жолдорун, мына мисалы түндүк түштүк альтернатив жолу дегендей. Анан химияны ойлоп таап атат. Анан биз биринчи Кытайды соттогонбуз. Мына жерде менин илимдештерим болуп. Эгер мындай касиет бербесе Кыргыз элине, Арстан Алайга, анда Кытай Америкага баш ийбейт, Россия да бир мамлекетке баш ийбейт. Ошентип туруп, ушу жерде мен кудайлык кызматым менен аткарам. Эми бул Арстан Алай кантип кудай болду дегенде көрсө бул мындай экен. Кудай бир кезде табиатты жараткандыр, бир кезде адамзатты жараткандыр. Биз ушундай ойлойбуз да. Көрсө бул ал эволюция кезде ошондой кызмат кылат экен да. Азыр энергия дегенде жерге керек болуп атыптыр Кудай. Анан ошо бир адамды даярдап туруп, анан аны кийип алат экен дагы. Мисалы Саякбай атаны бир жан кийгендиктен ал табыгый манасчы болгондо отурганда эле мисалы чоң казатты баштаган, бүгүн башкача баштайт, бирок маанисин бир берген. Кийинкиде башкача баштайт чоң казатты, башкача эле сөздөрү менен. Ырсаптары өзгөрөт, бирок ошол эле маанини берет. Ошол сыяктуу эле мына эркек деген аялдын ролун аткара албайт да, бала бага албайт, үй жыйнай албайт, майдалана албайт. Көрдүңүзбү, ичиндеги жанга карап, ошол сыяктуу эле асмандагы мына чоң аалам деген энергия ушу мени 4 жазыман баштап көрүнүш көрөм. Ушу 2010-жылдан баштап күчөп туруп эле анан ушул акыркы убакта ушу Теңир ата болдуң, ордуң отурдуң деп туруп эле анан ушу дүйнөнү сен табият менен башкарасың. Табият мына бул, биз табият айтабыз го, табият деп. Жер адамын Арстан Алайга багындыруучу Теңир буйруган көсө дейт. Жана от менен көсөгөндөй. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо дейт. Анан табиятка эч ким каршы чыга албайт да. Анан мен ошондо айткам, улуу Кыргызга ушундай кудайлык энергия берилип атса, анан Кытай эртең башкарып алмак беле, же Улуу Британия башкарып алмак беле, же Америка башкарып алмак беле. Мен алардын экономикасы менен кыйынсынса, мен экология менен басып салам дегем да. Мына ошол кызматты мен кылып атам. Мисалга, буну кандай деп түшүндүрсөк болот? Мисалы Умайене айтат, тап келчи баланы, кел жүрөгүн көтөрүп коеюн дейт. Ал башка адамдын колунан келбейт, башка адамдын колунан айыкпайт. Ошол сыяктуу мен өзүмө ошончалык ишенем. Ошондуктан мен жалган дүйнөнү жоюп атам. Дүйнөдөгү Кудай деле асмандан жоет, ошол мен бакылдайм, сүйлөйм, ойлоном. Ошондуктан мунун баары чындык. Теңир ата көзүмө көрүнгөн да. Теңир атаңмын деп эле, кадимкидей эле Теңир атаңмын деп. Алла дегенде жок, Кудай дегенде жок. Анан ушул илимди берген, анан тетиги чоң аалам бол, сен адамгерчиликтүү болуп алдың деп. Анан ошондон кийин эле анан булуттарды кантип мамлекеттерге жылдыртып коет, ошону көрсөтүп койгон. Анан ошол агындап келчи, жети токошунан болчу деп туруп эле анан эле колуңду салып туруп табиятка бейишке айлант деген ошо колумду салганда окшу ушу баягы унга колумду салгандачы, анан табият мына кыш жоюлуп, азыр бейиш болуп, Кыргыз жергесинен башталып, ушул жерден башталат деген. Мына 2-3 жылдан бери картошка кенен болуп, өсүмдүк кенен болуп ушинтип атпайбы? Мына ушинтип эле көрсө, ааламдагы бир суранып тиленгенде эчтеке жок экен да, биздин материяга зар болуп калыптыр да. Мен бакылдап сүйлөдүм, ошо аткарылат. Анан эртең жол сурап келет да, кандай кылабыз деп. Ошо башчысы окмуштуусу мейдиги. Анан мындай кылсаң десең эле, анан ошо менен айыгат, ошо менен өсөт дегенде көрдүңүзбү? Материя роль аткарып калат экен, менин корпусум. Мен 4 жашыман байланыша алам. Кадимкидей эле ошол мындай көрүнүш көрөм да, мындай сени көргөндөй эле. Ушундай бир моменттерде көрүнүш көрөм. Анан катуу ишендирет. Анан мен эми ошонун баары жалганбы деп ойлосом, ошо көрүнүш көргөндө андай алдын ала билесиз. Алдын ала. 200 жыл, 300 жыл астыга деле берип коет. Анан түш аянт алам, кадимкидей эле кулагым угулат. Анан эми мен деле ушул пенде, эми бул пайгамбар деле пайгамбарлардын тарыхында деле 40 жашына чейинби,
жөн эле бир соодагер болуптур, анан адам болуптур, анан бир байланыш бериптир дейт го. Ошол сымалдагы мен деле ошол басып өткөн жолум, бала болгом, эр болгом, анан бизнесмен, анан дагы ушинтип отуруп, анан ошентип толтуруп дайындап келип, анан ошондой бир жоопкерчилик берди. Мына асманда мени мындай деп берген да: сен оксуң, сен теңирдин отусуң, сен сотсуң, сен жомоксуң, сен элчисиң, сен сынчысың деген мындай кырлары бар да. Мисалга президент, Россиянын президенти Миноборонаны да карайт. Мындайча айтканда ошонун башчысы, президент 3-4 кызматы бар го мисалы. Ошол сыяктуу эле оксуң деген сөз баягы бир казык деле ок го. Арканга атты арканда койсо ошо менен айланат да. Ошол сыяктуу Арыстан Алай сага карап асмандагы, табияттагы, адамзаттагы айланат делген. Анан сотсуң дегени мисалга бир аялды деле сот кылып отургузуп койсо, ал адамды өмүр бою кесип атпайбы керек болсо, преступлениясына карап. Укугу бар. Ошол сыяктуу эле мен адамзатты, керек болсо жеке адамдарды аша чапкан. Мисалга мен диндегилерди соттоп койгом. Неге? Анткени артка тартты. Эволюция, 5 кылым мурунку, 15 кылым мурункуга тартып ошо саясат жүргүзгөндүктөн. Мен ошо бийликтегилерди соттоп коем. Себеби улуу жолду билбей, кыргыздын улуулугун билбегендиктен. Анан Кытайды эмнеге соттодук дегенде себебин айтып бердим. Биринчиден ошо химия менен, мисалга канализациядан зыгыр май жасаса, канализациядан спирт өндүрсө, мисалга жөн эле ошол канализацияда эмне мусордан. Анан дүйнөнү бийлейм деди, кыргыздын айласын кетип, карызын доолап баштады. Анан илимдештер менен отуруп соттодук дегени, менден илим алгандар ошо бийик түшүнүккө жетип алган. Мен Атамбаев соттолот десем эч ким ишенбей койгон да. Аны да мен жөнөткөм да. Себеби эл алдына жооп бериш керек делген. Качпай койду го бул, көрдүңүзбү? Андан кийин мен ошол Сапар Исаков командасы менен кететсем десеги ишенбей койгон да. Мына кетти. Андан кийин мен Сооронбай Жээнбеков мирным путем власть өткөрүп беришиңиз керек. Ошондо элиңизге, өзүңүзгө жакшы болот десем да түшүнгөн жок. Кетсин деп мындай материя катары митингге да чыктык, мисалга бир аз адам. Көрдүңүзбү? Андан кийин мен ошонткенден кийин ошол иш башталып кетти. Эмнеге ал киши башкара албайт дегенде, ал жакшы адам, пенде катары, мындай сый адам, мүмкүн дасторкон эгене, мүмкүн кандайдыр бир адамгерчилиги бардыр. Бирок мына мен айтып аткан аалам сырын билбейт. Кийин Жээнбеков кааласа каалабаса да быйыл бийликтен кетет да. Эмнеге? Көрдүңүзбү, эл көтөрүлүп калды бул биринчиден. Бул көктүн талабы. Ошон үчүн биз айтып чыкты, сезону бүттү деп. Анан кандай камалбайт? Качып? Өз каалоосу менен кетет. Өз каалоосу менен кетпейт, бул элдин каалоосу менен кетет. То есть эволюция кылып өстүрүш керек болчу адамзаттычы. Эгер эволюция кылбаса, илибой өлкөдө революция болот. Анан Сооронбай Жээнбеков качып эле кетпесе камалат да. Анан элди минтип башкарбайт да, өзү минтип башкарбайт. Кыргызды ааламдан берилет. Мокотуп, коркутуп башкарба дейт. Камап, коркутуп. Кыргыздын ааламдан, себеби кыргыздын ааламдан буйрулган окуу көп. Мына мен ушул жерде туруп эле уят кылып коем. Ушул жерде туруп эле биринчи мен кетсин десем, ой, таң калышкан. Кийин элдин баары 2-3 айда жүзү ачылып кетти. Кетсин деген мына азыр эч ким жакшы көрбөйт мына. Мындайча айтканда, анан кыргызды бийликти кантип сакташ керек? Жаңылык кылып, өстүрүп, куткарып, анан сактайт да. Эксперттер, анан интеллигенттер Арыстан Алайды тетирсинче ошо психолог, окумуштуу, предсказатель деп чыгарып коюптур да. Ошо менен токтоду. Мен улуттарды каршылаштырган жок. Ошентип чыгарды. Ошентип чыгарды. Анан мисалга окумуштуу деле айтат да. Мен минтип айткам да. Бүгүнкү күнгө чейин мындай минткен диндер, мындай дин. Деги эле дин ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, азыркы астыдагы адамзаттын жашоо жолжобосун өтө кыскаң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген.
Ал кезде адам сабатсыз болгон, караңгы болгон, техниканы көрбөгөн деп айткам да. Мисалы, бул окумуштуулук да. Мисалы, 1-класста Кудай болгондо, эжеңде мугалимиңди ук, кийимиңди кирдетпей кел дейт го. Ал кезде ошондой эволюция болгонду. Элестет 5-кылымда, 7-кылымда адамдын аң сезими кандай болгон. Анан мына ушуну түшкөн. Анан ушунун баары мен далилдеп бердим, анан ошол экспертиза ошентип чыккан. Иш ошол декабрдын аягында токтогон.